Kolbaşçısı Ulutluk Gvardanın Özdük Kuramı Mayrandık iş-çarada ötkörүүгө tizildi. Ulutluk Gvardanın Kolbaşçısı Gvardanın Polkovnigi Irgeshov. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына арналган масштабтуу иш-чара Ош шаарындагы Алымбек Датка этнографиялык комплексинде тууну көтөрүү менен башталды. Өлкө башчы элин Кыргызстандын экинчи борбора тыккан Сулайман тоосу Акбура дарыясы менен белгилүү болгон кадимки улуу жибек жолунун боюндагы кереметтүү Ош шаарынан куттуктап, сыймыктанып турганын белгиледи. Ал эми ошол алмустактан бери келаткан кыргыз тарыхынын бир бөлүгү бүгүнкү күндө да өз орду, өз салмагы бар Оштун тарых таржымалы кадимки Кубат бий, Ажы бий, Алымкулаталык, Алымбек Датка, Мусулманкул Миңбашы, Нүзүк бий, Курманжан Датка, Полотхан жана башка тарыхый инсандардын аттары менен тыгыз байланыштуу. Айкөл Манас атабыз, Барсбек бабабыздан берки ата-бабаларыбыздын ысымдарынын катарын улаган, жогоруда аттар аталган аталарыбыз мына бүгүн биз үчүн, кийинки урпактар үчүн маңдай жарыла мына бүгүн кубануу менен белгилеп жаткан эгемендигибизге түздөн түз таасир этишкени кашкайган чындык. Биз үчүн бул чоң сыймык. Андан соң өлкө башчы Кыргызстандын алгачкы премьер-министри Насирдин Исановдун 80 жылдыгына карата айкелин ачты. Айкел Ош мамлекеттик университетинин башкы имаратынын алдына курулду. Аны менен катар окуу жайда коомдук ишмердин аты ыйгарылган илимий изилдөө институту түптөлдү. Ачылышта президент Садыр Жапаров Исановго көз өткөндөн кийин ыйгарылган Кыргыз эл баатыр мамлекеттик сыйлыгын анын жубайына тапшырды. Кыргыз СССРинин жогорку советинде Насирдин Исанов өкмөт башчылыкка шайланып жатып, сунушталган кызмат аны такыр кубандырбастыгын, тескерисинче тынчсыздандырып жатканын белгилеген. Кыргыз Республикасынын өкмөтүн жетектөөдө пландуу экономикадан базар экономикасына өтүү маселеси боюнча Насирдин Исанов өзүнүн конкреттүү сунуштарын алып чыккан. Анын сунуштары эң туура болгондугун кийинки окуялар далилдеди. Насирдин Исанович өзүнүн бай тажрыйбасын, терең билимин, интуициясын, башкаруучулук талантын ата мекендин кызыкчылыгына жумшаган. Бул дагы эненин баланы тарбиялашы, жоокерди дагы баатырды дагы, хизметти дагы ойнайдан башталсын. Бул болсо 3 күндөн Ош улуттук драма театрынын оң тарабына кыргыз элинин өтмүшүн, тарыхын чагылдырган 17 таш айкел орнотулуп, тарыхтан калган элестер аттуу шаарча түптөлдү. Масштабтуу түрдө майрамдалып жаткан өлкөнүн эгемен күнүндө Ош улуттук драма театрынын сол тарабында өлкөнүн 7 дубанын чагылдырган ата журт аталышындагы шаарча дагы түптөлдү. Элдерге окшоп балдарыбызды ээрчитип алып майрамдап келдик. Бүгүн ошол кыдырып наркы беттеги айкелдеринен таанышып чыктык. Эми бул жактагы ошол ар бир облустун өзүнүн баягындай мунарасы же болбосо эмнеси менен символ болуп жүрөт, айгүл менен ошондой коюлуптур. Ошону көрүп суктанып келатабыз. Жасагандарга, уюштургандарга аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай сонун болуп атат. Маанайыбыз жакшы, эл көп. Өзгөрүү Кыргызстанда чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мына кичинекей мини Кыргызстан деп коебу, эмне дейт? Шаарча түзүлүптүр өзүнчө аябай жакты бизге. Шаардыктардын маанайы аябай сонун. Майрамдык маанай биринчиден абдан жакшы. Экинчиден биздин республиканын президенти Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат. Мурдагыдай кылып бардыгын ошол Бишкек шаарында өткөрбөстөн мына региондорго алып келип, мына региондордо өткөрүп аткандыгынын өзү бул жалпы элге бирдей мамиле жасап аткандыгы деп айтсак болот. Кудай буйрса мына акыркы 2 жылдын ичинде аз-аздан болсо дагы өнүгүү болуп атат. Аны биз көрүп турабыз. Биз эми өмүр бою өндүрүштү иштеп келип азыр пенсиядабыз. Бирок бизге абдан тез көрүнөт экен. Азыр өсүү жок дей албайбыз, болот.
буюрса мындан дагы жакшы өнүгүүлөр боло берсин деген тилектебиз. Элбиз, мусулман элбиз, бир тууган элбиз, биз ынтымакта жашашыбыз керек. Ынтымакты баары жакшы бириктирип, эки элдин ынтымагын бириктириш мына могу аксакалдар. Туура. Ушул аксакалдарга да жаштарга акыл насаат айтып туруш керек. Ынтымакка чакырып туруш керек. Майрамдык салтанат 16 улуттун өкүлдөрү катышкан Ош достуктун шаары аталышындагы фестиваль менен уланды. Анда татар, түрк, карачай, тажик, орус улуттарынын улуттук кийимдери, салт саналары даңазаланды. Ар улуттун ыр-би күйлөрү тартууланып, салтанат шаңга бөлөндү. Бүгүнкү майрамыңыздар менен бүгүн эгемендүүлүк күнүндө биз этникалык кыргыздардын атынан майрамга чыгып атабыз. Майрамда биз өзүбүздүн улуттук каада салтыбызды даңазалап, ошону укумдан тукумга калтырып, өзүбүздүн урпактарыбызга калтыргыбыз келет, ошону көрсөтүп жатабыз. Биз алып келген буюмдар ошо илгерки кыргыздардын ата бабадан сакталып келген, энелерден сакталып келген улуттук оймо чиймелер, сайма, кеште, таар согуу, айтып отурса көп. Ар кандай боонун түрлөрү, чалма, илме, басма, сайманын түрлөрү, ошолорду даңазалап, өзүбүздүн каада салтыбызды даңазалап жатабыз. Өзүбүздүн формабыз менен, өзүбүздүн маданиятыбыз менен, өзүбүздүн тилибиз менен түшүндүрөлү деп, биз бар жогу эле тамак аштарыбыз, кол өнөрчүлүктөрүбүз бардыгы эле кыргыздыкындай эле только ларин, ыңар деген сөз менен гана айырмаланат. А так биз Кыргызстанда жашаган үчүн кыргыз түрктөрү кыргыздай эле болуп калганбыз. Биз аябай сыймыктанабыз Кыргызстанда жашаганыбызга. Андан соң көз карансыздык майрамы кыргыз казак айтышы менен уланды. Эл аралык айтыш алгачкы агартуучу жазгы чакын Молдонияз Эрназарунун 200 жылдыгына арналды. Ага 4 мамлекеттен 16 төкмө акын катышууда. Айтыштын бүгүн 2-нчи күнү өтүп жатат. Байге фонду 3 миллион сом коюлган. Быйыл ошол элибиздин эгемендүүлүк күнүнө ушундай арнайы эл аралык айтыш болуп атат. Бул жерден жөн эле казак-кыргыз айтышы эмес, бул жерде Монголиядан келген акындар бар, Өзбекстандан келген акындар бар. Ошолор менен мындай ынтымак, достук айтыш сонун уланып атат. Элдин баары биринчи күнү аябай ыраазы болуп, айтышты сүрөп, колдоп, дем берип отурду. Бүгүнкү мына кей финалдык айтыштары уланып атат. Буйруса, биринчи ат чуркайт, аттан да мурун тап чуркайт, таптан да мурун бак чуркайт дейт эмеспи? Ошол сыңарына кимдин табы, кимдин аты, кимдин табы чуркайт эмес, кимдин багы чуркайт деп акындын баары күбүрөнүп, кандай болот экен деп баары күтүп аткан маалы. Эл дагы аябай колдоп сүрөп, кол чабып атат айтып. Белгилей кетсек, президент эгемендүүлүк майрамын ар жылы ар дубанда өткөрүү тапшырмасын койгон. Былтыр Чүй облусунун Чуңкурчак жайлоосунда белгиленсе, быйыл 3000 жылдан ашуун тарыхы бар Ош шаарында өтүп жатат. Эске салсак, Жогорку Кеңеш 1990 жылдын октябрында өлкө аталышын Кыргыз Республикасы деп өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Бузириков, Ош ТВ.